чач сакал агарган мына аталарыбызды көрүп отурабыз. Дин жолунда мээнет кылып, Куранга, динибизге кызмат кылып келатасыздар. Алла таалам сиздерге жана көзүңүздөрдүн кубанычы болгон үй бүлө бала чакаңыздарга, урпактарыңыздарга саламатчылык, аманчылык берсин. Ошондой эле Кудай Тааланын динине кызмат кылып келатасыздар. Кудай Таалам бул жооптуу кызматты сиздерге жеңил кылсын. Чындыгында 7 миллион калктын ичинен өзүнүн динине кызмат кылуу шарафатын азыр мына замандаш болуп сиз менен биз дин эркиндигинде кызматыбызды өтөп келатабыз. Мамлекет тарабынан дагы колдоолор болуп, эч кандай бир тоскоолдуктар жок. Бирок ушундай бир замандар болгон, атеисттик доор. Атеисттик доордо динге кызмат кылуу бул жакта турсун, дин алымдарыбызды Аллах дегендиги үчүн, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн коомго жеткирүүдө көптөгөн машаккаттар, кыйынчылыктар болгон. Атүгүл өзүнүн ден соолугуна, өмүрүнө кол салынган, куугунтук алынган. Ушундай бир кыйынчылыктар менен кызмат кылган. Бирок ошол кездерде ата-бабаларыбыз ошол кыйынчылык болуп атат деп туруп калган жок. Тескерисинче кайра дем алып, ихласы бекем болуп, келечек урпактарыбыз динде, дин түшүнүгүндө диндин баалуулуктарын үйрөнүп, аны менен жашоодо кыйналбасын деп биздин ата-бабаларыбыз ушундай элибизге, мекенибизге, эгемендүү мамлекетибизге кызмат кылып өтүп кеткен. Алла Таалам ошол аалымдарыбыздын, ата-бабаларыбыздын рухун шат кылсын. Кудайым өзүнүн рахматына, мээримине алсын. Сиз менен биз бүгүн ошол ата-бабаларыбыздын зурриятыбыз, урпактарыбыз. Сиз менен бизге ата-бабаларыбыздын дуасынын шарафатында ушундай жакшы бир заманда, ачык асманда, дин эркиндигинде динибизге кызмат кылып келе жатабыз. Бүгүнкү күндө мечиттердин эшиги ачык, мунаралардан азандын үнү чыгып атат. Бир жерге барып, амир ма'руф ва нахи анил мункар иштерин жүргүзсөңүз, эч ким сизге тоскоолдук да кылган жок. Тескерисинче, укук коргоо органдары, жергиликтүү жетекчилик сиздин колуңузга кол, бутуңузга бут болуп, кандай жардам керек болсо айтып коюңуз деп, ал эми мамлекет атайын дин мыйзамдарын иштеп чыгып, укугубуз тебеленбеш үчүн бизди коргоп, коштоп, кызмат кылууда жакындан жанашып, сиз менен бизге жардам берип келе жаткан заман. Мына ушундай заманда эч кандай бир шылтоо жок экендигин билип турабыз. Бизге чоң бир жоопкерчилик жүктөлүп отурат. Кудайдын алдына барганда, ата-бабаларыбыз менен жолуккан кезде, ошол ата-бабаларыбыз бизден сурайт. Биз ушундай кыйынчылыктарга карабай, биздин урпактарыбыз динсиз болуп калбасын. Биздин урпактарыбыз динден алыс болуп калбасын деп биз кызмат кылдык элек. Бул аманатты сиздерге тапшырдык элек деп бизден суралганда, ошол жерде жер карап калбашыбыз керек. Бул шарапаттуу мас'улият, жоопкерчилик бизге жүктөлдү. Ошол жоопкерчиликти сезип, сүйүктүү пайгамбардын мурасын көтөрүп кызмат кылып атабыз. Андыктан урматтуу имам дамлалар, бул жооптуу кызматты аркалап жатканда кызматыбызга жакшы көңүл бурушубуз керек. Мына ошол себептүү биз атайын Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы тарабынан азыр жогоруда сиздер видео роликтен күбө болдуңуздар. Атайын муфтият кызматкерлери менен, бөлүм башчылары менен биригип 5 жылдын ичинде муфти уставдын негизинде 5 жылга шайланат алымдар кеңеш тарабынан. 5 жылдын ичинде биз кандай иштерди аткарабыз? Коомчулукка, үммөткө дээрлик бир пайдалуу бир иштерди алып баралы, бул жооптуу кызмат деп баш бириктирип, ушул 40 кадамдан турган стратегиялык планды иштеп чыкканбыз. Ал пландар боюнча сиздерге учкай көрсөтүп кеттик. Ошол пландардын ичинде сиздер менен биргеликте аткарыла турган иштер бар. Мына кезек ошол кадамдарга келгендиги үчүн атайын биз аймактарды кыдырып, райондогу имам дамлалар менен жүз көрүшүп, сиздердин кеңешиңиздерди угуп, сунушуңуздарды алып, ошол менен биргеликте алымдар кеңеши тарабынан, муфтият тарабынан, казият тарабынан,
райондук хатибет тарабынан сиздерге берилген тапшырма канчалык деңгээлде аткарылып атат? Мына ошону жакындан бир көзөмөлгө алып, сиздер менен жүз көрүшүп отурабыз. Урматтуу диний кызматкерлер, бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, кызмат кылып келе жаткан дамлаларыбызды көрүп, сыймыктанып, кубанып отурабыз. Ошону менен биргеликте кайдыгерлик менен, жоопкерсиздик менен ошол кызматына кыянаттык кылып аткан дамлаларыбыз да жок эмес бар. Мына ошон үчүн эскертүү катарында фазаккир фа инна зикра танфаул муъминин. Бул эскертүү бизге бир пайда алып келет. Ошон үчүн бүгүн ушундай бир эч кандай бир себепсиз намаздарга каттабай, мечитке келбей, же болбосо мечиттин ишмердүүлүгүн жакшы көзөмөлдөбөй, мындай бир талаага таштап койгондой учурлар кездешет. Ошон үчүн ошондой болбосун деп сиздерден астыңыздарга келип суранып, дагы бир жолу талаптарды коюп, сиздер менен биргеликте аткара турган иштерди бир мындай талкуулап, кеңешип кетели деп келип отурабыз.